Рамазан айында уламаларда шундай сөз бар. Рамазан айында өлгөн адамга дагы жакшылык рахмат болушу туурасында. Рамазан айы күнү да, түнү да Куран айы болот. Рамазан айы Тооба айы болот. Рамазан айы Ороза айы, илим айы, билим айы, Куран түшкөн ай. Кадыр түндө ошонун ичинде Рамазан айындагы жума күндөр дагы жогору улук болот. Башка Рамазандан тышкаркы жума күндөрдөн дагы сообу көп болот. Ар бир ибадаттан, нафил ибадаттан дагы сообу айттык 70 есе көбөйөт. Андан тышкары Рамазан айы киргенден кийин ушундай кимде ким ниет кылып орозо кармаса шайтандар кишенделеткен, орозосун Кудайым кабыл кылса, демек канча деген эсе сооп болор туурасында сөздөр болду. Дагы бир ушу Рамазандын пайдаларынын бири ушундай болот. Рамазан айы берилген садаканын эсе болуп көбөйүшүнө себеп болот. Ошон үчүн мусулмандардын арасында зекет бергенде, садака бергенде Рамазандын ичинде шунчалык көп бере турган болгон, кээ бир адамдар атайын зекетинин берилишин Рамазанга туштагандар болгон. Рамазанда зекетин берет, Рамазанда садака кылат. Эмне үчүн? Рамазанда айтканбыз бул жакшылыктардын айы. Эмнеге? Рамазан айында Куран түшүп атпайбы? Рамазан айында Кадыр түн бар. Ошо Кадыр түндө Куран түшүп атпайбы? Куран деген биздин үммөткө кыяматка чейинки берилген эң чоң жакшылык. Пайгамбарыбыздын муъжизалары абдан көп болгон. Ошол муъжизалардын эң күчтүүсү аввал сапта биринчисинде турган бул Куран болуп эсептелет. Рамазан айында Куран түшкөндүгү үчүн элестетсеңиз, пайгамбарыбызга Куран түшүлүп атса Рамазан айында. Куран деген эмне? Куран тоо ташка түшө турган болсо, тоо таш муну көтөрө албай турган нерсе. Пара болуп чачылып, тытылып кете турган нерсе болгон. Курандын жүгү, оордугу ушундай. Муну Кудайым сүйгөн адамына пайгамбарыбызга түшүрүп, анын үммөтүнө, бизге мусулмандарга тартуулаган. Буга биз амал кылабыз. Куранды колубуздан келишинче ээрчийбиз, окуп сүйөбүз. Жакшы көргөнүбүздөн Куранды өбөбүз, тооп кылабыз. Анан ушу Рамазан айында Куран түшсө, демек болгон бу дүнүйөгө Кудайдан келген жакшылык, акыр замандын китеби, акыркы пайгамбардын китеби, акыркы үммөттүн китеби Рамазан айында түшсө, бул ай ушунчалык жакшылык ай болгондуктан пайгамбарыбыз да муну өзүнүн иши менен кубаттаган. Билесизби, пайгамбарыбыз Рамазан айында сахабалар, Азирет Айша энебиз жанында жашаган үй бүлөсүндөгү аялдар, энелерибиз айтат. Жанында жакын жүргөн сахабалар айтышат. Пайгамбарыбызды Рамазан айындагыдай берешендигин көргөн эмеспиз дейт. Арабтарды ошондой бир жакшы нерсеге теңейт экен. Мисалы, муну жакшы шамал болгондо, Кудайым бу шамалды бизге өзүнчө бир муъжиза, бу шамалдагы. Кудайдын бир чоң кереметтеринин бири. Шамал болбосо, бу дүнүйөнүн болушу, адам башка бу тегеректеги эмес, адам өзүнөн чыккан жытка жашай албай калышы мүмкүн, шамал болбосо. Башка тегеректеги жытты коюп, адамдын өзүнөн эле чыккан жытка адам жашай албайт. Бу шамалды Кудайым ушундай кылып берип койгон, жасалма шамалдарды кылып атпайбызбы? Үйдүн ичине кирип алып. Кудай жараткан шамалды караң. Шамал болбосо, чөп чарылардын, мөмө жемиштердин чаңдашы болбойт. Анан кайсыл жерде мол түшүм болгон болсо, эгин тегинде де башкасында дагы. Демек ал жердин шамалы өз ордунда болот. Өтө катуу шамал болуп кетсе, бардыгын ойрондоп таштайт. Эгин тегинден эч нерсе калбайт. Мана окшогон
заңғыраған чоң имараттарды дағы бір заматта алып ұшып кетеді. Тілсіз жол да. Бұл аят Алланың аяттарынан шамал. Onun için Araplar kolu beрешен айкөл açık adamdı, kol açık adamdı. Жақшы шамалға теңейді. Жанағы бізде болып отқан түшімдің бардығына чоң себепчі шамал. Onun için анан bir береке бар жерде Арабтар шамалға теңейді. Берекелі адамды дағы, қылған жақшы ішін дағы. Шундай хадистерде пайғамбарыбыздың Рамазан айындағы қылған берешендігін, қол ашықтығын, садақа бергендігін жанағындай пайдалуу шамалдан дағы өзіменен қоша жақшылықты алып жүрген, бұлытты айдап барып жетпеген, су жетпеген жерге су жеткірген, чаң жетпеген жерге чаң жеткірген, түшім молчылық жетпеген жерге молчылық түшім жеткірген шамалды елестетіп, пайғамбарыбыз шондай шамалдан дағы берешен болот эле деп айтат да. Рамазан айында. Себеби Рамазан айы бұл жақшылықтың айы. Есіңізде болсын, башқа буга чейин садака кылып жүрсөңүз деле, бирок Рамазан айы бұл пайғамбарыбыз башка айлардан айырмаланып ушулайда өзүнүн берешендигин көрсөткөн. Себеби Кудайым ушулайда бизге берешендигин көрсөтүп Куранды түшүрүп атпайбы? Курандан ашкан береке болбойт. Biz Рамазан айында ким жақшылық қылып, садағабы, зекетпи чыгарган болсо, бұл пайғамбарды ерчип, пайғамбарыбыз Алланы ерчиген. Түзмө-түз Алла Тааланын бизге көрсөткөн көрсөтмөсүн, буйруган буйругун аткарып аткан болобуз. Эгер Рамазан айында бирөө жақшылық кылса, садака кылса, зекетин чыгарса бай болсо, же жөн гана бай болбосо дагы, Алла үчүн деп зекети болбосо дагы садака чыгарган болсо, нафил садакаларын, булардын бардыгы Алланын көрсөтүп буйруганын аткарган адамдын катарында болот.